Улуттук идеологиянын символу катары калыптанып келе жаткан ак калпак күнү ар жылы 5 март өлкөнүн аймактарында жогорку деңгээлде уюштурулуп келет. Элдин баалуулуктарга болгон көз карашы жыл өткөн сайын жакшырып, жаштар патриоттук сезимге умтулууда. Бүгүн ак калпак күнүнө карата каланын борбордук аянтында жогорку окуу жайлардын студенттери улуттук баш кийимди кийген жарандар жөө жүрүштүн катарына кошулуп жатты. Жүрүштүн алдыңкы сабында элечек кийген энелер баштаган жаш улан кыздар мекенге болгон сый-урматты билдирген чакырыктарды жасады. Улуттук идеяларын көтөргөнгө элдин ушундай чаңдуу ушундай неме экси аябай бардыгыбызга жагып атат. Аябай сүйүнүп атабыз. Мына ушу жашта дагы биз себеби мына жаштарыбызга дагы ушундай тарыхыбызды ушинтип таанытып, Кыргызстанды кандай экенин ар дайым ушундай эстен чыгарбай, ушундай ар дайым ушуну кайталап турушубуз керек. Иштер аябай ушарда жогорку деңгээлде уюштурулуп атат. Жаштардын патриоттук сезимге чоң багыт берет десем жаңылышпайм. Себеби бул жерде башында мындай кыйкырык чыккан эмес, кийин өздөрүнүн даярдык деле болгон эмес, өздөрүнүн жүрөгүнөн Кыргызстан деп турат. Бүгүн баарыңыздардын байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жашасын Кыргызстан! Иш-чарага 1,5 миңден ашуун улуттук кийим кийген жарандар катышты. Борбордук аянттан улуттук драма театрга чейин жөө жүрүш жасалып, ак калпактын сүрөтү түшүрүлгөн үйлөмө шаар көккө кое берилди. Байыркы элдин тарыхын, үрп-адатын чагылдырган самалы коомдун маданий духун көтөрүүгө багытталган. Улуттук кийимдер парады аскерлер арасында ыйык милдет аталышында кароосунак жана ошондой эле ак буура жээктерин тазалоо акциясын уюштурмакчыбыз. Бул иш-чаралардын негизги максаты ошол ата-бабаларыбыздан бизге калган ыйык мурастарды, ыйык мурас болгон улуттук үрп-адат каада салтыбызды, улуттук кийимдерибизди, ак калпагыны, кыргыз эл маданиятыны даңктоо, даңазалоо, урматтоо, сыйлоо, өнүктүрүү, өстүрүү. Андан соң улуттук баш кийимдин парады аталышындагы саркеч кийимдерди мода көргөзмөсү өттү. Агуулай аскерлер арасында ыйык милдет маданий кароо сынагы уюштурулду. Маданий мелдешке Ош облустук ички иштер башкармалыгы, 703 аскердик бөлүгү жана Панфилов атындагы мото аткычтар дивизиясынын жоокерлери катышты. Алгач мекендин тынчтыгын жана күч түзүмдөрүн даңазалаган саламдашуу конкурсу көрүүчүлөргө тартууланды. Мекендин сакчылыгында жүргөн жоокерлер өз өнөрлөрүн тартуулап кыргыз армиясынын дараметин көргөздү. 3 тапшырмадан турган кароо сынакта 1-чи орунду Панфилов атындагы мото аткычтар дивизиясы, 2-чине 703 аскердик бөлүгү багындырса, 3-чү орунду Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жаш жоокерлери алды. Баш байге катары 20 000 сом каралып бакчалай сыйлыктар тапшырылды. Көрмандардын колдоосуна татыган аскердик өнөр болду. 5 март ак калпак күнү деп 2011 жылы жарыяланган. Анын негиздөөчүсү катары Ырысбек Жабиров белгилүү. Улуттук баш кийимдин күнү 10 жылдан бери өлкөнүн аймактарында жана чет өлкөдөгү мекендештер тарабынан расмий түрдө белгиленип келет. Ак калпакчан жигиттер жөө жүрүшкө чыгып, элдин руханий көрүнгүсүн көтөрүүгө жана мамлекеттин негизги идеологиясын жакшыртууга шарт түзөт. Калаада өткөн ири самалык жыл сайын жогорку деңгээлде уюштурулуп, салтка айланып келүүдө. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Кыргызымдын намысын бербегенбиз.